Мен бир эле жолу катыштым 2000-жылы. Азыр көздөрү тирүү болсо ошол кездеги райсоветтин төрагаларынан сурасаңар айтып берет. Мага көп айтты, сен уткансың биздин райондан депчи. Мен Акаевди мисалы уттум деп билем. Бирок 14%ка түшүрүп экинчиликти алгам. Атамбаев 6% алган. Алгам. Мен өзүм уттум деп эсептейм. Жеңишти жөн эле мындай алып койду. Саясий тандем деген технологияны биз ошондой ойлоп тапканбыз. Мен президент, Феликс Шишенбаевич премьер деп чыкканбыз да. 2007-жылы Атамекен партиясы уткан. Билбейм, түштүк тарапта канчалык уттукпу же тең болдукпу ак жолду. Түндүк тарапта утканбыз. Негизинен утканбыз. 2007-жылы. Анан бизди жөн эле оштон 5000 добуз жоготуп берип, жетпей калды деп алып коюшкан. Башка жактан урдаган, эмелерди көтөрүп качышып, тиги урналарды. Ал кезде ошон үчүн анан кийин биз ошентип урдабасын деп жанагы акылдуу урналарды жасаттык. Тигиндей болот, жыйынтыгы дароо чыгат деп. Ошондон улам шайлоо системасы реформа болду да. Анан дагы көп сурап калат, Текебай эмне кылды? Биз шайлоо системасын көп ишти баштадык. Ошонун бири шайлоо системасы реформаланды. Азыркы бийлик андан ары реформалап, азыр жүргөн жеринен эле мындай телефондон добуш бере турган система киргизип атышат. Заман өзгөргөн сайын шайлоо технологиялары дагы ушинтип өзгөрөт экен. Анан мен 6 жолу шайлоого катыштым, 6 жолу өттүм, 2 жолу өттүм. Общий республикалык эмеде уттук, но эмебизди алып койду. Мен жыйынтыгын урдап койду. Бири Акаевдин, экинчиси Бакиевдин заманында. Эми ошол кездегилерден сурасаңар айтып берет. Анан эмне үчүн түбөлүк талапкер дейт, мен ар дайым айтып жүргөм. Бир жолу утулдум,